Ак Өлөң айылындагы Нарсуу дыйкан чарбасы 85 гектар аянтта өрүк, алма, кара өрүк жана шабдалы өстүрөт. Мунун 60 гектарга жакынында бир нече сорттогу өрүк тигилген. Акыркы бир жумадан бери өрүктүн түшүмү жыйналып, түз эле Москва шаарына жөнөтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 250 тонна кетирдик. Кудай буйрса бир 300 тоннадан ашып 400 тоннага чейин барабыз деген ой бар. Дайыма келип алып жүргөн өзүбүздүн кардарларыбыз бар, ошо экспортко Россияга алып кетишет. Бүгүнкү күндө баасы деген 35 сомдон деп баалап атабыз. Анткени Россияда кризис болуп, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү ылдыйлап төмөндөп кетип, 35 сом менен келишим менен кетирип атабыз. Багбан Арстанбек Сулайманбековдун айтымында быйыл өрүктүн өсүшүнө эч нерсе тоскоол болбой, түшүм чеке жылтарлык болду. 5 күндө 250 тонна өрүк экспорттолуп, дүңүнөн 35 сомдон бааланууда. Түшүм жыйноо мезгили кызыган учурда 300дөн ашуун адам жумуш менен камсыздалып, күнүнө 7000 сомдун тегерегинде каражат табуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Айылдан келип иштеп атабыз, семьябыз менен төртөөбүз. Күндө акчасын төлөп берип атат, жакшы. Күнүнө 7-8 миңден таап атабыз, төртөөбүз семьябыз менен. Терип атабыз, күнүнө 150 жашка чейин терип атабыз. Багбандар жергиликтүү заводдор менен келишим түзүп, калган түшүмүн өткөрүү аракетин көрүүдө. Жакынкы күндөрү Казакстан жана Өзбекстандан шире даярдаган заводдун делегаттары келип, келишимдин негизинде коңшу мамлекеттерге дагы экспортко чыгуу алдында турат. Кичине көбүрөөк иш калтырган өрүктүн дагы көп бар. Аны деген биздин Кыргызстандын кайра иштетүүчү заводдору менен сүйлөшүп атабыз. Мына кечээ эле Продемпекс менен сүйлөшүп, алар деген күнүнө 3 тоннадан 5 тоннага чейин алып келип өткөрсөңүз болот деп алып беребиз өрүктү деп айтып атат. Буюрса түшүмүбүз жерде калбайт деген ойдобуз. Вот сейчас уже 5-6 машина. Биз жыл сайын бул жактан өрүк сатып алып Москвага ташыйбыз. Быйыл түшүм мол. Абрикостун көрүнүшү, абалы дагы жакшы. Азырынча көйгөй жок. Болгону биздин тилек чек арадан кармабай өз убагында өткөрүп турса эле болду. Көбүнчө кезек күтүп эле кармалабыз. Учурда 6-чы ирет жүктөп кетүүдөбүз. Басы болсо товардын абалынан көз каранды. Жакшы буйрса. Так нормально все идет. Тоң районунан сырткары Жетөгүз жана Ысык көл райондорунда дагы сары кыздын тою өтүп жаткан убак. Баба дыйкан бакчаларындагы өрүктү терип жыйнап, аны сатып кошумча киреше таап жаткан учур. Негизинен өрүктүн 50ден ашык түрлөрү бар. Анын 20га жакын сорту Ысык көл облусунда өстүрүлөт. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Алтынбек Исаев, Балыкчы шаары.